Бүгүнкү жыйында аткаруу бийлиги 2019 кала казынасынан аткарылчу 470 миллион сомдук долбоорун коомчулукка сунуштады. Ага ылайык быйыл бюджеттин басымдуу бөлүгү, тагыраагы 170 миллион сомдой каражат курулуш тармагына жумшалмакчы. Алардын эң ириси өткөн жылдын аяк ченинде пайдаланууга берилген жер астынан өтмөктүн экинчи бөлүгүн куруу. Анткени буга чейин жер асты өтмөгү, жол тыгыны жана элдин коопсуздугу сыяктуу маселелерди толук чечпегендиги коомчулукта сынга кабылган эле. Мынау биз азыр жаңы курабыз деп аткан подземка мындан чоң болот. Мына мунун эндүүлүгүн көрүп атасыздар. Жаңы подземканын эндүүлүгү мына. Бул Ленин көчөсүндө жана экран бар го. Ошол экранды көздөй жаңы подземка куралы деп атабыз. Эки тарабынан магазин кылып, анан эл чыккандан кийин экранды көздөй. Бир тараптан мындай болуп түшпөстөн, эки тарапка эл чыга турган болуп. Бир тарабы баягы университет карайт, бир тарабы Шантазар базарды карайт. Эки тарабынан лестница болот. Мындан сырткары бир топ социалдык мекемелердин курулуштары жана жолдорду жаңыртуу, кеңейтүү иштери улантылат. Ошондой эле башка шаарлардан айырмаланып, Жалал Абад мэриясы билим берүү тармагына да ири каражат бөлүп келет. 1500дөн ашык мугалимдерге жана бала бакча тарбиячыларына айына 500 сомдон коммуналдык төлөмдөрүнө биз акча каражат бөлүп келебиз. Андан сырткары мугалимдер күнүнө карата жылына бир жолу берилүүчү 2000 сом акча каражат бөлүнөт. Ушулардын баардыгы бир жыл ичинде 15 миллион сомго жакын акча каражат кетет да. Жалпы жонунан алганда аткаруу бийлигинин 2019 жылга карата бюджет долбоору жыйынга качкандардын купулуна толду. Болгону шаардын четки аймактарындагы айрым социалдык маселелер бюджетке кирбей калган. 3 миллион 800'дü ушуну киргизип берсеңиз жакшы болот эле. Азыр мына сөзүңүз бердиңиз, Кудасы Мурат Абдыкарович, 6 айлыктын экономиясынан ушул нерсени кылып берсеңиз. Бул Тайгырада төшкүчү деген өтө чоң айыл бул. Өтө чоң айыл. Ошо 3 миллион 800 бүтсө булардын проблемасы бүтөт, болду, бүттү. Экинчи сизге суу деп да келбейт. Мага да суу деп да келбейт. Тайгыраевден эми бизде ошол мына жол туга турганда деп неме кылды. Андан кийин бизде ошол жаңы конуштар болгон. Ошол жерден жолдор каралбай калган. Ошолорго кийинки немелерде мурун депутаттарыбызга айтсак болду, киргиздик. Мына карайбыз деген эми ошолордун шагыл төгүп неме кылыш керек. Мен ошондой жактар бар да. Эми аткаруу бийлиги сунуштаган 2019 жылдын бюджеттик долбоорун шаардык кеңештин депутаттары кезектеги сессияда карап бекитип бериши керек. Андан кийин гана жогоруда сөз болгон жумуштар иш жүзүнө аша баштайт. Албек Учкунбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад шаары.